Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызда бир тутумдуу сүйлөмдөр тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди билебиз? Алгач таанышып алсак. Жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүн, бир тутумдуу сүйлөм менен эки тутумдуу сүйлөмдүн айырмачылыгын, бир тутумдуу сүйлөмдүн түрлөрүн, алардын бири-биринен айырмачылыгын билебиз. Бүгүнкү сабактын алтын эрежеси менен таанышып алсаңар. Сабакты көрүп бара жатып, башка нерселерге алаксыбайбыз, айтылган маалыматтарды кунткой угабыз, жаңы маалыматтарды дептерибизге жазабыз жана белгилейбиз. Даяр болсок, сабагыбызды баштадык. Урматтуу окуучулар, өтүлгөн сабакты эске салып алсак. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт: айкындооч жана баш мүчөлөр. Баш мүчөлөр өз алдынча баяндоо, айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп бөлүнөт. Сүйлөм түзүлүшү боюнча экиге бөлгөнбүз сүйлөмдү: жөнөкөй жана татаал сүйлөм. Жөнөкөй сүйлөм грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт: эки тутумдуу жана бир тутумдуу сүйлөм. Бир тутумдуу сүйлөмдү уюштуруучу негизги бир гана баш мүчө же баяндооч же болот. Башкача айтканда, сүйлөмдүн бир эле баш мүчө болсо, бул бир тутумдуу сүйлөм. Ыктуу иште бири-бирибизге жардамдаша жүрөлү. Ыктуу иште бири-бирибизге эмне кылыша жүрөлү? Жардамдаша жүрөлү. Бул сүйлөмдө баш мүчөдөн баяндооч гана катышты, демек бир тутумдуу сүйлөм. Ал эми эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык борборун негизин эки баш мүчө жана баяндооч түзөт. Мисалы, көздөн мурда көңүл көрөт. Көздөн мурда көңүл эмне болот? Көрөт. Баяндооч эмне көрөт? Көңүл. Ээлик кызматты аткарып, бул жерде демек баш мүчөнүн экөө тең катышып жатат. Башкача айтканда, дагы, баяндооч дагы. Бул эки тутумдуу сүйлөм. Бир тутумдуу сүйлөмдөр баш мүчөлөрүнүн милдетин аткаруучу сөздөргө жана жалпы семантикасын дегенде кыймыл аракетти аткаруунун белгилүүлүгү же белгисиздиги же жалпылыгы жана башка бир маанилерине карата кайсы баш мүчөнүн негизинде түзүлгөндүгүнө ылайык экиге бөлүнөт бир тутумдуу сүйлөмдөр. Баяндооч аркылуу уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөр, аркылуу уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөр. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөмдөр ичара төрткө бөлүнөт: жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм. Ал эми аркылуу уюшулган сүйлөм бул атама сүйлөм. Ар бирине кыскача токтолуп өтөбүз. Мисал келтиребиз. Мисалы, көчкөн журтуңдун баркын коңгон журтуңда билерсиң. Бул сүйлөмдө кыймыл аракетти жактардын баары эле аткара бериши мүмкүн. Ошондуктан мындай сүйлөм жалпы жактуу сүйлөм. Экинчи мисалыбызды карасак. Ыктуу иште бири-бирибизге жардамдаша жүрөлү. Бул сүйлөмдө аракеттенген жок. Башкача айтканда, сүйлөөчүнүн өзү аракеттенген жок. Ал семантикасы боюнча кайрылуу иретинде айтылган.
Демек анын жагы белгилүү. Бирок ал аракеттенүүчү жак каймана туюнтуу мааниде болгондуктан сүйлөмдө анын колдонулушунун зарылдыгы болгон жок. Ошол себептүү бул белгилүү жактуу сүйлөм. Аңызга эгиндин чөптүн уругун чачат. Бул сүйлөмдө аракеттенген жак ачык айкын, так эмес кандайдыр бир божомолдонгон белгисиз бирөө сыяктуу байкалып атат. Ошондуктан бул сүйлөм белгисиз жактуу сүйлөм. Кары адамга катуу айтууга мүмкүн эмес. Бул сүйлөмдүн баяндоочунун жак көрсөткүчү жок, башкача айтканда жак мүчөсү. Анын баяндоочунун менен башкача айтканда аракеттенүүчү жак менен түздөн түз байланышы жок. Ошондуктан бул сүйлөм жаксыз сүйлөм. Түн, ай жарык. Бак жактан музыканын үнү угулат. Түн деген атоош жөндөмөдө туруп формасында колдонулгандыктан, башкача айтканда түн деген сөз атоош жөндөмөсүндө туруп формасында колдонулгандыктан атама сүйлөм. Урматтуу окуучулар, өзүбүз төмөндөгү сүрөттөрдү карап бир тутумдуу сүйлөм түзүп дептерлерибизге жазабыз. Ар бир сүрөткө бирден бир тутумдуу сүйлөм түзөбүз. Түзүп дептерлерибизге жазып, мугалимибизге жөнөтөбүз. Бүгүнкү сабактан жыйынтык чыгарсак, мен үчүн сабакта булар пайдалуу болду. Өзүбүздүн оюбузду жазабыз. Мен дагы билгим келет. Силер дагы эмнелерди билгиңер келет? Урматтуу окуучулар, тапшырманы алсак. 184 беттеги окуу китебиңердеги 236 көнүгүү. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн баш мүчөсүн таап, анын же баяндоочу экендигин аныктагыла. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта бир тутумдуу сүйлөмдүн ар бирине кеңири токтолобуз. Görüşkönçe sağlamakta kalgıla.